Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Ушул Алинул уулубузду билесиздер, 2023 жылы сентябрь айында кашерик машинасы өтө уруп кеткен. Буну көпчүлүк мекендештер өлдү деп бир соцсеттерде дуу болгон эле, бирок ушу мекендештер бар экен. Жүрөгү таза адамдар, жакшы адамдар бар экен. Ошол инибиз мына ушинтип басып, азыр 5 миллионго жетти. Ошол больницаларда жаттып, күнүнө 100 миң, 150 миңге чейин больницаларда жатып азыр жакшы болду. Буну билесиздер, биринчи Кыргызбай YouTube каналы чыгарган. Кыргызбай YouTube каналы чыгарганда көптөгөн мекендештер жакшы каалоо тилектерди жазып, дуаларды берип, ошо 5 миллионго чукул акча чогулуп, сиздердин ушу жардамыңыздар менен ушинтип азыр Алинур өз алдынча аз-маз басып калды. Бирок дагы азырынча дагы жакшы болуш үчүн көрүп атасыздар мына басканда. Ушуга дагы аз-маз акча керек болоттур. Бир 3 айдай лечение экен. Бул күнүнө 37 миң 40 миң рубльден күнүмдүк. Ушундай 3 ай жатыш керек экен. Андан сырткары азыр күндө бассейнге барат экен. Ол бассейн дагы бир ден соолугуна пайдасы болгон үчүн ага дагы бир күндө 3 миңден, 10 күндө 18 миңден аз бассейнге чөт камал экен. Буюрса азыр ушул айга запись 30 майга запись болуптур. Ошо 30 майдан күнүмдүк ушу жатыш керек экен. Мына бутуна, анан мына колуна, анан көптөгөн тамырлар дагы катыкпаган экен. Ошолорду бир лечение алган. Толук маалыматты мына атасынан өзү берели. Ассаламу алейкум. Мына таап аласыз. Атасын билесиздер, мына Уран мырза көптөгөн мекендештерге өзү дагы кайрылуулар жасап, мекендештер ушу жакшы мекендештер бар экен, акчаны чогултуп жардам берди. Буюрса мына Алинибиз сиздердин катарыңыздарга кошулуп, бир кыргыз элине кызмат кылган инсан болот. Бул өзү негизи Кара Суу районунан болот. Москва шаарында Кара Суу биримдиги коому дагы жөн карап турган жок. Кара Суу биримдиги коому дагы 270 миңдей бериш да. Колдон келишинче ар бир айыл чогултуп колдон келишинче ошол маалда. Былтыр 2023 жыл 22 август күнү болду ситуациябыз. Мына ушул жерден пешоход жолдон өтүп кетип аткан жеринен машина уруп кетип, кашерик машинасы больницада жаттык, где-то 1,5 айдай жаттык. Добрынскийде, Морозовский больницада. Одан кийин рахмат кыргыз элине ушулардын жардамы менен 4 ай реабилитационный центрде жатып, Кудайга шүгүр, балам ушунчалыкка жетип калды. Азыр ошо врачтар ошо Күнүнө ошондо канчадан жаттыңыздар? Ол кезде 37 миң 500ден жатып аттык эле, 70 миң депозитин берип жаттык эле, жатып чыгып. Бирок канча миңдей кетти ошондо вообще? Ошол кезде кеткенде 4 миллион 200 миң пул кетти. Ол жерге 4 миллион 200 миң акча төлөгөнмүн, төлөп жаттым. Азыр кайра ошо мына үйгө келип кылып атышкан реабилитационный эмерлер, массажнийлер келип кылып. Ушундай акыр күндөрү өзүнөн жалп айтып атты, балам путум ооруп атат, мынтип атам деп. Акыры чыдабай, мынтип площадкаларга алып келин деп, элдин балдары жүгүрүп ойносо, мен балам да качан ушинтип ойноп калат экен деп күндөн күнгө эле андай кылабыз. Акыры барып кеченде барып сүйлөшүп келдик. Көрсөтүп өздөрү айтып берди. Мына жак тараптан дейт, тонус бар дейт, анан мына жерде дейт. Ана мына путту мына тарабы каттык, мына жер. Ушулар менен жашашыбыз керек дейт. Анан сурадым врачтан, примерно дагы канча болобуз? Мындай айтсаң, мен ошо каражаттарды карайт деп эме кылсак, где-то 3 айдай алып коерсиз, 3 айдай болосуңар дейт бизде. 3 айда мен балаңды жакшына кылып, алдыңарга салып бере алабыз дейт. Уже баланы кандай акыбалда келдиң, азыр кандай акыбалда экенин көрүп турасың дейт. Бирок чындыгы ол жагы өтө күчтүү экен. Баланын тили тоголок болуп калды эле. Тилинин эмери баардыгын карайт экен да. Башынын учунан тырнагынын учуна чейин массаж да кылып беришет экен. Анан ошол жака 30 май күнкү сүйлөшүп, палатаны броң кылып келдим, барып полный Алинурду көрсөтүп бир сыйрадан. Кудай кааласа 30 май күнкү кетип атабыз ошол тарапка. Азыр күнүнө канча жатат эмакта? 37.600 сомдон. Мурункудай эле. 100 сом эле көтөрүп койтур мурункуда. Мурун 37.500. 3 айдай жатат. 3 айга деп атышат. Буюрса жакшы болду, буюрса дагы үмүт бар, жакшы болот деген да. Үмүтүм чоң, Кудай кааласа будан дагы жакшы болуп туруп балам эл балдарына окшоп мурункудай болуп жүгүрүп ойноп кетет деп. Урматтуу мекендештер, ошо сиздер бар экенсиздер, ушундай чоң суммадагы акча чогулуп, мына баласы вообще төшөктө жатып кыймылдабайт эле. Сиздердин жардамыңыздар менен кыймылдап, мына азыр көрдүңүздөр, аз-маз болсо да басып, бирок мына бир жак бут аксап,
колдогу азыр бир жак колу, бир жак буту жакшы иштеп аткан балы, ошондо биротоло жакшы жактары бар деп атыптыр. 3 ай Кудай буюрса, дагы 3 ай лечение 37 миңден 3 ай лечение алса, балаңыз бир жакшына басып кетет деп атат. Анан акыл жагын дагы сазат этет деп атыптыр, акыл эс жагын дагы. Акыл эс жагынан дагы бир сыйра полный үйрөтөбүз дейт. Эми буну кандай десем, жижине үйрөткөндөй кылып, куттум ошо жижине үйрөткөндөй кылып үйрөтүп келиш керек экен да, башынан полный нерсесин үйрөтүп атабыз азыр. Сиздин картаңызга коебуз эми, эмне деп чыгат? Аты, фамилия Сбербанкта? Сбербанк Уран-Т деп чыгат. Номерим 8936 257 9540 деген. Уран-Т деп чыгат. Уран-Т деп чыгат. Урматтуу экендештер, биз эч кандай картасын аралашпайбыз. Мына өзүнүн аты Уран, атасынын аты Уран-Т деп чыгат. Телефон номерлерин айтты. Биз дагы экранга коюп коебуз, которсоңуздар болот. Анан апасынан дагы маалымат алсак, ыйлап эч бир мындай ыйлап интервью бергенге баш тартты, ыйлап эле турупчу. Сүйлөгөнгө эч мындай возможность болбоду. Сиздерге дагы апасы өтө ыраазычылык билдирип айтып атат. Апасынан дагы эфир алдында сүйлөшүп калдык. Ошол маалда дейт, өмүрү биз көрбөгөн кыргыз мекендештерибиз келип дейт, акча берип кетип атты, белектерин берип кетип атты, дубаларын берип кетип атты дейт. Мен ушунчалык кыргыз болгоныма сүйүнүп, өтө биз ыйладык дейт. Өмүрү биз көрбөгөн адамдар келип, ушундай ыраазычылык билип, больницасына чейин барып атыптыр. Ушу биз кыргыздар ушундай боорукер адам экенбиз, бир сыймыктансак болот. Азыр эми 40-ына чыдадык, 41-ине чыдайлы дагы ушул уулубузга колдон келишинче мекендештер жардам берип коелу. Группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп, жакшы каалоо тилектерди жаза кетиңиздер. Ушу сиздер бар экенсиздер. Ушундай уулубуз мына ден соолугу жакшы болду. Буюрса дагы ушул инибизди аягына чейин до конца биз жардам берип коелу мекендештер. Сиздерге Аллах ыраазы болгон болсун. Мүмкүн болушунча группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе ушул биринчи уруп кеткен видеону дагы мен коюп берейин сиздерге. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.